Саламатсыздарбы, мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынын 4-чейректеги 85 сабакты өтмөкчүбүз. Бул 2 класс. Анда жагымдуу маанай: каалайм таңдын жакшынакай атышын, каалайм күндүн кызыл гүлдөй батышын, каалай берем канча болсо ошончо, бул жашоодо жакшылыктын баарысын, деп акындар жазгандай, мен да сиздерге жакшылыктарды каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштамакчымын. Анда эмесе сабагыбызга демейдегидей эле алтын эрежелерди кабыл алып алсак, сабакта активдүү болуу, сабырдуу болуу, тартынбай сүйлөө, бирөөнүн пикирин сыйлоо, жаңылыкты үйрөнүүгө умтулуу, ынтымактуулук, бирөөнүн сөзүн бөлбөө, кыска жана так сүйлөө. Тарбия жана турмуш бөлүмү. Бүгүнкү өтө турган текстибиз жаңылгандан кийин. Автору Жаки Таштемиров. Эми сүйлөмдүн баяндоочу темасында өтүлүүчү сабактын максаттары. Бүгүнкү сабагыбыздын билим берүүчүлүк максаты. Окуучулар тексттерди изилдөө аркылуу сүйлөмдүн баяндоочун табууну, ага туура суроо берүү менен баяндоочуду аткарган сөз түркүмүн ажыратууну үйрөнүшөт. Сөздү кепте ыктуу колдонуу, көркөм каражаттарды пайдалануу, сүрөт боюнча жана кырдаалга жараша пикирлешүү, маектешүү, сүрөттөп берүү көндүмдөрүнө машыгышат. Өнүктүрүүчүлүк. Окуучулар тексттерди таануу менен ойлоо, сүйлөө, жазуу көндүмдөрү өөрчүйт. Чыгармачылыгы артат. Турмуштук көндүмдөргө ээ болушат. Адам катары калыптанышат. Шар окуу, сабаттуу сүйлөө, жазуу билгичтиктери өөрчүйт. Сабактын тарбия берүүчүлүк максаты. Окуучулар тексттерди окуу менен турмушту таанып билишет. Жаман, жакшы, ак-кара түшүнүктөрүн ажыратышат. Чынчылдыкка, сылыктыкка, эмгекке, ата-энеге жардам берүү, жолдо, коомдук жайларда өзүн туура алып жүрүүгө тарбияланышат. Эми акыл даярдыгы. Окуучулардын алгачкы билимдерин эстерине түшүрүү, ал үчүн бөлүмдөрдүн башталышындагы 1-2 суроолордун тегерегинде жана грамматикалык материалдар жөнүндө аңгемелешебиз. 1 сурообуз: жакшы адамдын пайдасы эмне болот? Жаман адамдын зыяны эмне болот? Сүйлөмдүн ээси жөнүндө билгениңерди айтып бергиле. Сүйлөмдүн ээсинин милдетин аткарган адам аттарына жана айбанат аттарына мисал келтиргиле. Эми биз өткөн сабакты Ай билим сайтынан эске түшүрөлү. Сүйлөмдө ким жөнүндө, эмне жөнүндө айтылса, ал сүйлөмдүн ээси болот. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берет. Эми таяныч сөздөр менен иштейбиз. Таяныч сөздөр: Таалайбек жылдын 4 мезгили, атасы, апасы. Бул сөздөрдүн маанилерин окуучулар менен талкуулайбыз. Бул сөздөр аркылуу силер сүйлөм, текст түзүшүңөр керек. Текстти таануу жана божомолдоо. Окуучуларга тексттин 1 сүйлөмүн окуп берем. Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албай турган. Эми акыркы сүйлөмүн окуп берем. Ошентип мезгилди билбегендиктен Таалайбек дагы бир жаңылды. Мугалимдин суроосу: эми текст эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Эми түшүнүү, угуу, окуу жана визуалдык окуу иштери. Угуу: текстти окуучуларга көркөм, үн кубултуп окуп берем. Аудио уктуруу колдонсо да болот.
Б. Окуу окуучуларды жарыя, купуя же чынжырча түрүндө окутса болот. В вариантында визуалдык окуу. Сүрөттөр боюнча тексттин мазмунун айтып берүүнү уюштурам. Дагы кандай сүрөттү кошумчалаарын сурайм. Мааниси түшүнүксүз сөздөр менен иштейбиз. Жаңылгандан кийин. 1-бөлүм. Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албай турган. Кардын түшкөнүн. Анан ал бир кезде жок болуп, кийин гүлдөрдүн өскөнүн гана билет. Жаз. Андан кийин жай болоору. Анын артынан күз келип, андан кийин кыш түшөрү менен иши жок. Ошол себептүү жазында да алма жейм деп ыгы жок жерден чатак салат. Айласы кеткенде көзүн жумуп алып, асман жакка карайт. Оозун ачып, алмабыш, оозума түш деп кыйкырат. Өткөн жылы кыш айларынын биринде апасы бир жолу ушул сөздөрдү айттырып, алма берип койгон. Ошондон кынуу таап калса керек. Ушинтсем дагы бере коёр бекен деген ой менен кээде кыйкырып калат. Ошентип мезгилди билбегендиктен Таалайбек дагы бир жаңылды. Максаттарды аныктоо. Угуу жана окуу максаттарын окуучулар менен бирдикте аныктайбыз. Алар менен төмөнкүдөй суроолордун тегерегинде аңгемелешебиз. Бул текстти окуудагы максатыбыз эмне? Эмнени үйрөнөбүз? Эмне пайда берет? Биз бүгүн жаңылгандан кийин деген текст менен таанышабыз. Жана сүйлөмдүн баяндоочу жөнүндө маалымат алабыз. Эми 5 минуткага көңүлүңөрдү буралы. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Күч берели колго, артта калчу болбо. Кел бийлейли, 1, 2, ийилели алга. 1, 2, ийилели артка. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Күч берели колго, артта калчу болбо. Эми визуалдык окуу. Сүрөттөр боюнча тексттин мазмунун айтып берүүнү уюштурабыз. Мына бүгүн могу сүрөттөрдү карасаңар балдар. Бу жерде Таалайбек, анан жылдын 4 мезгили, анан Таалайбектин чыргылганы жатып алып, анан бу жерде дагы суроо белгисин коюп койгом. Эгерде ошол жерге кайсы сүрөттү койсок болот дагы. Бүгүнкү текстти дагы ойлонуп көрсөңөр, өткөн тексттегилерди. Бу жерде кайсы сүрөт жетишпейт. Кошумчалачы сүрөттү айткыла. Туура айтасыңар, бу жерде апасы анан алма жетишпеши мүмкүн. Мааниси түшүнүксүз сөздөр менен иштейбиз. Бүгүнкү жаңы сөздөр ыгы жок, себепсиз жөн эле жерден дегенди түшүндүрөт. Кынуу табуу, көнүп алуу, адат кылып алуу дегенди түшүндүрөт. Сөздүк дептерлериңерге жазасыңар жана ошондой эле сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Эми текстти изилдейбиз. 1-чи көнүгүүдө эмне кылды? Сүрөттөр боюнча жооп жаздыруу. Бу жерде Таалайбек, атасы, анан Таалайбектин апасы. Бул текстте Таалайбектин атасы берилген эмес. Өзүңөр божомолдоп, изилдеп Таалайбектин атасына сүйлөм түзсөңөр болот. Жооптордун болжолдуу үлгүсүн мен даярдап койдум. А силер башкача жоопторду айтсаңар болот. Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албайт. Таалайбек дагы бир жаңылды. Апасы Таалайбекти аяды. Атасы жумуштан келди. Эми силердин жоопторду күтөм. Тексттин негизинде үйрөтүү, эрежелерге баш үйүү, анда азыр Ай билим сайтын карайлы. Баяндооч. Ээге баш ийип, анын кыймыл аракетин, абалын билгизген сөздөр баяндооч деп аталат. Ал эмне кылды?
эмне кылып жатат, кантти деген суроолорго жооп берет. Айдана менен Бекзат китеп окуду. Айдана менен Бекзат эмне кылды? Китеп окуду. Эмне кылды? Окуду. Достор эс алышты. Достор эмне кылды? Эмне кылышты? Эс алышты. Бекжан алкак менен ойноп жатат. Бекжан эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Малика секирди. Малика эмне кылды? Малика секирди. Бекболот ойлонду. Бекболот эмне кылды? Бекболот ойлонду. Эми тексттин негизинде үйрөтүү. Таалайбек жылдын 4 мезгилин билбейт. Таалайбек эмне кылбайт? Таалайбек билбейт. Сүйлөмдүн ээси Таалайбек, билбейт баяндоочу. Таалайбек дагы бир жаңылды. Таалайбек эмне кылды? Таалайбек жаңылды. Сүйлөмдүн ээси Таалайбек, жаңылды баяндоочу. Апасы Таалайбекти аяды. Апасы эмне кылды? Апасы аяды. Аяды баяндоочу. Атасы жумуштан келди. Атасы эмне кылды? Келди. Келди баяндоочу. Баяндоочунун астын 2 сызык сыздык. Эми изилдөө. Экинчи көндүгүн иштейбиз. Тексттен 3 сүйлөмдү көчүрүп, жазгыла. Суроо берип, сүйлөмдүн баяндоочун тапкыла. Эми өзүн өзү таанытуу. Макалдагы баяндоочуту тапкыла. Дарак жемишинен таанылат, адам эмгегинен таанылат. Эми баяндоочуту таап көргүлө. Эмне кылат? Таанылат. Эмне кылат? Таанылат. Экөөндө тең таанылат деген сөз баяндоочу. Айрым окуучуларга таратылып берүүчү карточкалар. Айрым окуучуларга карточкаларды таратып беребиз. Эми предмет аралык байланыш же болбосо сабак аралык байланыш. Текст аркылуу берилүүчү билим, билгичтик көндүмдөрү, адабий окуу, мекен таануу, сүрөт, музыка, дене тарбия, этика жана башка сабактар менен байланышта үйрөтөбүз. Бул сабакта адабий окуу, текст менен иштетүү, сүрөт, тексттин мазмуну боюнча сүрөт тартуу сабактары менен байланыштырабыз. Мен окудум, мен жаздым, мен жооп бердим, мен жаңы нерсе үйрөндүм, мен сүйлөм түздүм, мен оюнга катыштым жана башка ушундай сөздөр менен өзүн жана курбусун же болбосо топтордо баалашат. Өлчөө жана баалоо. Ар бир берилген суроо, тапшырма, жазуу иштеринин түрлөрү боюнча баалоо критерийлерин танытайбыз. Баалоонун өлчөөнүн ар кандай түрлөрүн кубаттоо, мактоо, формативдүү жана суммативдүү жана башка сабактардын ар бир этабында колдонобуз. Эми улантуу. 3-чү көнүгүү. Мен кече эмне кылгам? Мен бүгүн эмне кылдым? Мен эртең эмне кылам деген суроого жооп жазасыңар. Бул үй иши болот. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ден соолукта, амандыкта жолугушканча сак саламатта болгула. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.